өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берип коюңузга уруксат этиңиздер. 18 жаңы учур катталды өлкөдө. Анын ичинен Бишкек шаарында 6, Чүй областында 8, Жалал Абад областында 3, Ысык Көл областында 1. Республика боюнча катталган учурлар 298 болду. Анын ичинен Жалал Абад областында 89, Ош областында 98, Ош шаарында 36, Чүй областында 15, Бишкек шаарында 42, Баткен областында 4, Нарын областында 10, жана Ысык Көл областында 4. Тилекке каршы bir адам Ноокат аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндөгү адам каза тапты. 87 жаштагы жаран. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өзүмдүн атынан, Саламаттык сактоо министрлигинин атынан алардын туугандарына, бала чакаларына көңүл айтып коюуга уруксат этиңиздер. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Bir сутканын ичинде 9 жаран чыкты стационардан. Анын эң негизгиси медицина кызматкерлери 5 учур катталды. Бүгүнкү күндө тилекке каршы медицина кызматкерлеринин ичинен 39 учур бул коронавирус менен ооруган учур такталды. 154 аял, 144 эркек, 298-дин ичинен, жаңы катталгандардын ичинен 7 киши аял жана 11 киши эркек. Жашына карата айта турган болсом, 298-ден 34-тү балдар 15 жашка чейин, анын ичинде 2 1 жашка чейин, 11 16-дан 19 жашка чейин, 75 киши 20-дан 35 жашка чейин, 106 киши 36 жаштан 55 жашка чейин, жана 72 киши 56 жаштан андан жогору. Бүгүнкү күндө стационарда 254 жаран жатат, анын 8-и оор абалда. Изилдөөлөргө келген анализдердин саны 22.554. Анын ичинен бүгүнкү күндө изилденген, жасалган анализдердин саны 20.575 болду. Bir сутканын ичинде 1979 анализ жасалды. Каттоодо турган же катнашта турган лаборатордук такталган оорулардын саны 6047 болду.